Чоңай районунун Жакшы Кез Тоолу Шапкор район. Мына ушул жерден жергиликтүү кеңештин депутаттары келип отурабыз. Маселебиз эң негизги көйгөй билесиз, Кыргызстан боюнча жер трансформациялоо котору үй салганга жер берүү боюнча болуп атат бизде. Бүгүнкү күндө таптакыр жер калмады. 9 жылдан бери берилген. Bir үйдө 3-төн 4-төн 6-га чейинки үй бүлө bir үйдүн ичинде жашап калды азыркы күндө. Эң негизги проблемабыз ушул болуп атат. Мындан сырткары чек ара маселеси, ушул чек ара статусун бериш керек болот Чоңайга. Андан сырткары аябай суу келишандыктан жанагы көпчүлүк элдин жашоо турмушу мал чарбачылыгы, дыйканчылыгы менен булушат бизде. Анан бул жерде социалдык объектилер ошол бала бакча, мектеп маселеси бар, жол куруу, таза суу маселелери. Эң шарт орнуна ачуу деген айылдар билесиз, тескейде Кыргызстандан башка алачудан башка айыл жок. Анын кабарыңыз бар да. Суу сорусу. Анан кийин биздин таза суу маселелери да көйгөй менен болуп атат. Курулуш кургандардын бардыгы сапатсыз болуп атат. Муну контролдогон деле жетекчи болот, айыл өкмөттүн күч жетпейт. Ачык айтсам капа болбойсуз, кээ бир силердин партиябыз башка партиялардан крышавать этип бүт көп курулуштар сапатсыз болгон. Мен түшүндүм. Мен давай таза сууга эртең чакырттым. Госстройду эртеңки чакырттым. Нары бери сүйлөбөй элечи бул жерде. Ошол конкретно чакырып аларды Кашка суу боюнча, таза суу боюнча келсин отчету менен. Мектеп десең улуу Максатбек деген отчету менен келсин. Эми трансформация боюнча бул өкмөт чечет, бул жер кеңеш чечпейт. Кашка суу айылында 2018 республикалык бюджеттен иш болгон. Ошол областын укс аркылуу иш болуп 2 миллион 132 миң сомго иш жасалган, бирок ал жерде кошумча маселе толук чечилген жок болгон. 1 километр жасалып калган. Ошо местный бюджеттен да 10 миллион тегеринде акча ажыратылып, жалпы 13 километрде протяженности иш болуп атат. Азыр бүгүнкү күндө жүрүп жүрүп атат местный бюджеттен эсебиненчи. Андан сырткары ачык суу айылында болсо фонд развитиядан 2 миллион сомдук иш жасалган экен, бирок бул ачык суу айылы бизде бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан долбоорго киргизилген. Сметалык баасы 36 миллион сом түзөт. Арыз тараптан уже кече ноябрда уже тендер өткөрүлүп, подрядчик мекеме менен келишим түзүлдү. Буюрса мына кар кетер менен эми чоң айылда мартта жаз келбейт, эми апрелде да майда да жумуш башталат. Кар кетер менен жумуш башталат. Мектеп боюнча Эсенгелди уулу Максатбек атындагы мектеп. Бул мектеп 375 орундук 2015 жылы республиканский бюджеттин эсебинен башталган. Ошондон бери Канча миллиондук? Сметный 65 миллион. 65. Ошондон бери 13 миллион каржыланды. Жылына 3 миллиондон бөлүнүп келип 18 жылы 1 миллион бөлүнгөн, былтыр 6 миллион бөлүндү. Бөлүнгөн акчанын баары өздөштүрүлдү. Подрядчиги деле надежный уюм, илгерки айыл курулуш Алай районунда. МСО да илгерки. Эми акча маселеси чечилсе проблема жок. Мен түшүнөм. Айылдык кеңештин, шаардык кеңештин депутаттарын өзү негизи алардын мындай статусун түшүнөм да, вазипасын түшүнөм. Эгерде биз район деңгээлинде мындай стратегиялык карасак, районду көтөрөбүз, район депутаттары да керек. Бизде жер кеңештин депутаттарын азайтып эле район депутаттарын көбөйтүш керек. Айылдык кеңештин депутаттары. Айылдык кеңеш депутаттарын керек болсо постоянный комиссияга 1 же 2 постоянный комиссия айлык төлөп беришек. Силерде дагы айлыктар уже төлөп баштайт уже. Быйылдан баштапчы кеңештин төрагаларына там шайлоочунун санына жараша. Кимден 10 миңден жогору 10 миң сом, анын төмөн болсо анча сом деген төлөнүп баштайт. Секретариат дегенде ошого окшогон биз тиги карап атабыз. Анткени түнү күнү силер эл менен чогуу иштеп келатасыңар, эл менен ар дайыма көйгөйүн угуп келатасыңар. Ошого силерге мен терең ыраазычылык билдирем.